Бишкек-Ош жолунда айдоочу жүргүнчүлөр менен сууга түшүп кетти. Чүй облусунун Жайыл районунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Чүй АИБ боюнча ЖКБнын басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2024-жылдын 13-июль күнү саат 6:30 чамасында белгисиз айдоочу Honda HR-V үлгүсүндөгү унаасын түндүктөн түштүктү көздөй башкарып бара жаткан. Бишкек-Ош унаа жолунун 94-чакырымынан айдоочу рулга ээ боло албай, жолдун оң жагындагы чоң сууга түшүп кеткен. Жол кырсыктын кесепетинин ичиндеги жүргүнчүлөрү чоң суунун ары бетине чыгышкан. Чүй АИБ боюнча ЖКБнын кызматкерлери өз убагында ОКМдин кызматкерлери менен бирге айдоочуну жана жүргүнчүнү куткарып тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Кырсыктан улам жаракат алгандар жок. Маалымат булагы, Турмуш. Ак Бура дарыясынан табылган экинчи адамдын өздүгү такталды. Бүгүн 15-июль күнү Ош шаарынын Катта терек участкасында Ак Бура дарыясынан Өзбекстандын чек арасына 500 метр жетпеген жеринде ОКМдин куткаруучусу Алтынбек Исабеков тарабынан саат 11:30 аял кишинин сөөгү табылган. Такталган маалымат боюнча табылган жаран буга чейин изделип жаткан 1980-жылы туулган НД аттуу аял киши кыздардын апасы экени аныкталды. Аталган жарандын сөөгү куткаруучулар тарабынан дарыядан алып чыгарылып, ИМ кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Маалымат булагы ОКМ пресс борбору. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Тоңдо айдоочу унаасы менен оодарылып кетти. Ысык Көл облусунун Тоң районунда унаа оодарылып кетти. Бул тууралуу ОКМдин Ысык Көл облустук башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, кырсык 15-июлга караган түнү саат 1:45 чамасында Каракол Бөкөнбаев балыкчы унаа жолунун 135-чакырымында Кекелектин экинчи тилкесинде катталган. Нөмөт бөлүмүнө Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай, жолдон чыгып кетип, оодарылып кеткендиги боюнча маалымат түшкөн. Жерине Тоң райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 3 куткаруучу тартылган. Бирок куткаруучулар жеткенге чейин жол жүргүнчүлөр тарабынан 1993-жылы туулган А уулу Н эркек киши унаадан чыгарылган. Учурда анын абалы жакшы. Маалымат булагы, Турмуш. Onu Jiguli ketdi, onkare Jiguli kelyapti endi. Voy taqtalar. Onu odamam olib ketyapti, aya, o'tishamayapti. Qani eshiklar. Ya yaxshi olmaydi. Eshik qani. Bola nimaga yordam beryapti?
Telefonu var mı lan? Çıkmayın diyorum, çıkmayın diyorum. Subhanallah, subhanallah.